Бекмамат Осмонов атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университетинде улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, оңго жол жана Түркістандын азаттык күрөштөрүнүн баатыры Мамыр Мерген уулунун 180 жылдыгына арналган улуттун оңго жолу жана Мамыр Мерген уулунун тарыхтагы орду аталышындагы илимий практикалык конференция болуп өттү. Биринчиден улуттук демин көтөрүшүбүз керек. Мамыр Мерген уулу Нарын дарыясынын сол жээгиндеги эки суу арасы деп аталчу өрөөндүн 3 коргон из баскан чөлкөмдөрүндө жашаган сол канат кыргыздардын мундуз ороосунун жөнөкөй үй бүлөсүнөн чыккан инсан болгон. Анын басып өткөн жолу, жасаган эрдиктери Жаммуда болгон илимий конференцияда айтылды. Окуу жайда баатырларды жайылтуу максатында илимий конференциялар байма-бай уюштурулуп турат. Конференцияда ошонун ар тараптуу инсан экен, ушунчалык элдин арасында кадыры сиңген чоң улуу балбан баатыр экенин айгинелеп тарыхчылар көрсөтүштү. Мындан кийин дагы бул эми башталышы Мамыр Мергендин изилдөөлөр негизинен жаңы эле башталат. Буйруса дагы көп конференциялар болот. Кыргызстандагы тарыхчылар Мамыр баатырдын алдыда 190 жылдыгына карата изилдөө иштерин жанданткан. Негизги максат өсүп келе жаткан жаштарга эл үчүн жанын аябаган баатырларды даңктоо. Алардын сак башында Кыяс Молдокасымов, Кыргыздын белгилүү тарыхчысы да бар. Мамыр Мергенди таанытыш үчүн дагы бир эле Базар Коргон аймагында эмес, бир эле Жалал-Абад мамлекеттик университетинде эмес, ал тууралуу илимий жыйындарды бардык жогорку окуу жайларына өткөрүш керек. Буюрса алдыда мына 190 жылдыгын белгилөө учурда келет, мына 3-4 жылдан кийин. Мына ошондо жалпы Кыргызстан аймагында Мамыр Мергенге арналган ушул эл аралык чоң илимий жыйындарды өткөрүш керек. Тарых барактарында баатырдын эрдиги көп айтылбай калган. Мындан улам улуу кичүүдебей тарыхчылар Мамыр Мерген уулу жөнүндө изилдөөлөрдү жандантты. Бул багытта Жалал-Абад мамлекеттик университетинин салымы чоң дейт мындагылар. Жаштарга тарых өткөндү, басып өткөн жолду айтуу үчүн Жалал-Абад мамлекеттик университетинде аябай чоң аудитория бар. Аудитория, илимий кызматкерлер, бир топ тажрыйбалуу мугалимдер иштешип атат. Ошол жерге барып окуган студенттерге жетиштүү деңгээлде тарых жеткирилип атат. Мамыр Мерген уулу Базар Коргон районунун Акман айыл аймагынын Колот айылында туулган. Анын урпактары баатырдын атын өчүрбөй жайылтуу максатында аталган районго айкелин орнотушту. Бул өсүп келе жаткан муунга мекенчилдикте эр азаматтардын эли үчүн жанын аябай күрөшүүгө түрткү болот деген ишеним чоң. Белгилей кетсек, баатырды даңазалоо, анын айкелин орнотуу, илимий конференцияларды уюштуруу Кыргыз Республикасынын президентинин 2024 жылдын 18 декабрындагы жарлыгынын негизинде өткөрүлүүдө.